Сахабалардан ушундай чоң бир эмелер бар. Bir gün bir sahaba acmayın bunday emeni üzük деп коесуң жаңа шакек тагынып алган экен, алтын шакек. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен, бул тозоктун бир эмелеринде тагынып аласың. Ачуусу келип алып ырык деген алтын чылкый. Ал мезгилде субханалла мындай кандай десем 999 болгон болуш керек баары тең элечи. Анткени ал жерде баа болгон да. Анан ал ырык тийип пайгамбарыбыз кеткенден кийин сахабалар айткен, "Эй, пайгамбарыбыз кетип калды, ала бербейсиңби?" "Жок" дейт. "Пайгамбарыбыз ырыткан нерсе мен кайра ачкыча албайм" деген да. Алардын ишеними пайгамбарыбызга ушунчалык деңгээлде болгон. Пайгамбарыбыздын кылган бир эле нерсеси кара. Кетип барат пайгамбар, "Эмнеге муну кылып атасыңар?" десем, "Я Расулаллах, биз ушундай эмне кереги бар" деп койсо, сахабалар ошондон токтоп калып ошондон аны кылбай коюшкан да. Ушунчалык деңгээлде пайгамбарыбызга сүйүү бар да. Мисалы азыр мен айта турган болсом, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылыптыр десем, эми ал заманда кылгандыр деп басып кетип калабыз биз. Биздин акыйдабыз, ишенимибиз ушунчалык деңгээлде төмөн да. Анан баягы кара, үйдү жок кылып салды. Анан пайгамбар айткен, "Эгер дейт, үй курсаңар дейт, анын тегерегине кереги жок имараттарды кура бербегиле" деген экен. Бул ээси ошо курган ээси үчүн күнөө болот деп. Дегеним, мисалы, bir адам, 4 адам жашай турган бир үй боло турган болсо, анын жанына эмне деген нерсени салып салабыз турабызчы, баарыбыз эле кылабыз анычы. Ошол кереги жок нерсени кылуунун зыяндуу экенин пайгамбарыбыз айтып аткан. Мисалы, биздин маселеде кыргыздар биз ушундай болдук азырчы. Биз только кире бериш курабыз. Мен дайыма айта берем ушуну. Только кире бериш күйрөп эле кетип баратабыз. Мындай биринчи бут чечме куруп коелучу дейт да. Анан мына каратып, "Так, биян ванна алып салыш, ванна алып коюп, дагы бут чечме куруш керек да." Ушинтип отуруп карасаң, 15 сотук тияка чейин чыгып кетет да. Эмнеге бизде 15 сотук стройка бар. Анан карасаң ар жагын эч ким билбейт, уже тундура болуп калган ягычы. Ошол себептен качан үй сала турган болсоңор, качан бир мындай имарат өзүңөргө ылайыктуу тура турган болсоңор, эмнекен? Ошону бир чактап, баалап, өтө ысырап болбогон деңгээлде куруу керек экен деген сөз экен. Демек, пайгамбарыбыздын ушундай бир жакшы нерсеси бар экен дагы. Бул жерде дагы айтылат экен да. Өмүрүндө инсан субханалла үйсүз жашаш мүмкүн эмес дейт да. Эми айтыш мүмкүн да, мисалы үй канчалык кылабыз, эмне кылабыз десе, пайгамбар айткан, ким биздин кызматыбызда болгон болсо, аялы болбосо үйлөнсүн дейт. Кызматчы жок болсо, кызматчы алсын, үй жок болсо үй алсын дейт. Дегеним, исламдагы баардык эле кызматтуу болгон жерде, мисалы, адам үй, аял, үй, анткени унаасы болушу шарт экен. Бул же белгилүү болду. Эмне үчүн анткенсе, бул үчөө бул дүйнөдөгү эң керектүү нерселерден. Бирок эми жанагындай бир 4 этажды субханалла 2 адам үчүн куруш эмес. Туурабы? Бул айтайын деген нерсе бул керек экен. Кара. Анан эми ошол үйлөр дагы рия болуш керек экен. Бирок айткан нерсеси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй салла дегенде мына тар кичинекей үй салып алла деп айткан эмес экен да. Анткенсе тар үй инсанга бирдей абанын аз болушу мүмкүн экен, тар болгондо киши тозо албай калышы мүмкүн экен, жана тар боло турган болсо да бир нерсе кыла албай калышы мүмкүн, туурабы? Дегеним, субханалла, ошол үй дагы ошол үйдөгү адамдарга мындай бир пайдасы болгондой кененирээк болуш керек экен. Пайгамбар айткан, 3 нерсе адам баласынын бактысынан дейт. Ал бактылуу болот экен, ошо 3 нерсе ал адамда болсо деген сөз. Биринчиси, ошо дагы 3 нерсе болбосо, ал адамдын бактысыздыгынан. Эми бул бактылуулук менен бактысыздыкка байланып калган нерсе эмес. Болгон нерсе ушул 3 нерсе болсо жакшы экен, 3 нерсе болбосо, анда кичине мындай оорураак экен жашоо деген сөздү алып Кара. Анан бактысы болгон 3 нерсе жакшы болгон нерсе. Бул биринчи жакшы өмүрлүк жар экен. Эмне экен? Өмүрлүк жар. Бул эркектерге аял, аялга болсо субханалла эр. Демек мындай айтканда эми кээ бирлер айтат, мен мындай туура түшүнүш керек да, кээ бирлер айтат да, мына Куранда аят бар, жакшыга жакшы, туурабы? Жаманга жаман мисалсычы. Бул жерде айтып аткан нерсе, мен жакшы болсом эле мага жаман аял түш болуп калды. Мен жакшы аял болсом деле мага жаман эр түш болуп калды деп кээ бирлер айтышы мүмкүн. Эмне үчүн анда мен ыймандуу болуп жүрсөм, ушундай болуп жүргөн болсом, бул кандай болот? Бул нерседе ушу туура түшүнүк болуш керек. Кандай десек, бул Аллах аят айтканда түзмө-түз алынбау керек экен. Бул аяттан алына турган нерсе ушул. Алла Тааладан дуа кылып тилеп,
Алла Тааладан субхана сурап турушубуз керек экен. Бирок Алла каалап койсо жакшыга жаманды, жаманга жакшыны берип кое берет экен. Демек биз мен момундай болсо момундай берилет деп айтуубуз туура эмес экен. Шотозбу? Демек машалла сен өтө сонун болушу мүмкүн, бирок сен өтө шүмшүк тийип калышы мүмкүн. Сен өтө такып аялсың, никап бир дагы көргөн эмессиң, бирок эмне болду? Ушундай баягы сага көчөнүн баарын кырды кырашып койбой, сырды сырашып жүргөн бир айфон бападан болушу мүмкүн. Туурабы? Ошол себептен айтайын деген нерсе эмне экен? Демек бул дүйнөдө субханалла инсан эркек үчүн берген бактылыктын бирөөсү, аял үчүн бактылыктын бирөөсү бул жакшы өмүрлүк жардым болушу. Мен азыр мындай деп калдым. Эгерде бул жашоодо чын-чынында келгенде, эгер сага субхана бир аял берилген болсо, ошонун жаман жактарын көрбөй, жакшы жагын көрүп жашай бериш керек. Эгерде жаман эркек берилсе, ошо жаман жактарын көрбөй, жакшы жагын көрүп жашай берүү керек да. Зарылчы ушул. Анткени пайгамбарыбызга бир сахаба келип, о Алланын элчиси, мен аялымды сүйбөй калдым десе, пайгамбар эмне үчүн? Бир жаман жактан айтканда, пайгамбар соруп тургандан, мунун бир жакшы жагы барбы дегеле десе, айтат экен, ой Алланын элчиси, жакшы жагы бар дептир. Анда сен ошо жакшы жагын карап жашай бербейсиң деген экен. Деп айткан нерсе бул хадис, бекем хадис бул. Демек, карасаң кандай нерсени чечип атабыз жашоодочу. Сен жакшы дегенде мындай бир мында карасаң бул комнатаны карагыла. Мына идеально турабы? Бүт бар да мындай койсоң да, бияр мындай койсоң, уйрубун тиякты көрсөтөт, мындай койсоң уйрубун биякты көрсөтөт, турабы? Бирок адам андай эмес да. Адамды Алла Таала жаратканда ар биринин өзүнүн мүнөзү, ар биринин өзүнүн мындай өзүнө белгилүү болгон келбети, күчү, ички дүйнөсү, дүйнө таанымы, акыл менен бөлүп жаратканда. Могу жерде отурган 200 адам азыр турганыңыздар эч качан бири-бирине окшош болушу мүмкүн эмес. Кыргызда болсо эненин ичинен 10 чыкса дагы, кандай хадис бар, макал бар бизде? Кыялы бөлөк турабы? Демек машалла энеден бир атадан, бир энеден болсоң дагы башка болуп турабы? Демек машалла бул дүйнөдө эгерде сиздер менен биз бактылыктуу именно аялдан издесек дагы адашып калышыбыз мүмкүн экен. Жакшы дегенде идеальный аял деген жок. Идеальный эркек деген жок. Бул жерде хадистин эмесинде азыр калып турган. Азыр калып турабыз. Мен Саадати ибн Адам Ал-маррату салихату. Жакшы эле аял деп койгонда, ал-маррату салиха. Эмне үчүн жакшы аял деп атат? Анткени бир жагынан мына келбетинен высший болушу мүмкүн. Балет болуп калышы мүмкүн да. Бирөө ушунча таза болуп калышы мүмкүн. Тимелечи укмуштап үйгө кире албайсың, бут кийимсиз мененчи. Бирок субханалла тамак жасаганды билбеши мүмкүн экен да. Бир жагы камил болсо, бир жак жагы экен толук эмес экен да. Мисалы биздин арабызда эркектерден карасаң, бирөө ушундай умныйсың да, тилиң тимеле чагат. Укмуш акылдуусуң. Бирок субханалла, балка урады, чоркоксуң. Бирөө балканы укмуш урат, бирок субханалла сүйлөгөнөн чоркок. Бирөө ушундай күчтүү бицепси, трицепси, там эмне гана жок субханалла. Төшөккө келсең нөлсүң. Разыйда апчалса да коткон. Бир жагынан артык, бир жагынан кем экенбиз. Түшүнүп атабызбы? Демек адамдардын арасынан эч качан идеалдуу бирөөнү табыш мүмкүн эмес. Мен канча эркектерди билем, субханалла. Бул аялым жаман деп башка аял алат. Ал андан жаман болуп калат. Кой бул экөө тең жаман экен, кой дагы бир ал экөөнүн жаман болуп калат. Анан 4-чү молдо экен, что-то саны көбөйүп кетти дейт да. Любой мен жай берейинчи дейт да. Демек субханалла жер жүзүндө бардык аялдар тизип туруп, баарын бирден аял алып чыга турган болсоң дагы, сен каалаган, сен ойлогон только бейишти да. Аялдар дагы да ушундай, эркек да ушундай субханалла. Тизип койсун, баарыңарга бирден тизип чыккан, бирөөдөн разы болбойт эч качанчы. Ошон үчүн жакшы дегенде бир жакшы жагын карап, субханалла ушу менин аялым жакшы, менин аялым бул жери сонун, бул аялдын бояк жагы жакшы машалла. Деш керек экен да. Туурабы? Ислам ушундай.
İslam dinimiz şunçalık akılmandılıktın dini de, danışmandılık dini, hikmattın dini de subhanallah. Bardық нерсени ордуна коюп берип койгон. Болгон атаңгөр дүйнө биздин болчу түшүнүгүбүзчү мындай кандай десем. Мындай да. Жок, биягында бар десең, жок дейт да. Ушуну эле стенаны сүзө берет да, танк дөрөт. Жок, кое турай. Мындай да жакшы бар, биягынан барып көрсө, жок дейт да. Карасаң ошончу пайгамбар кандай сөз айтып атат да. Алла кимге жакшылык кааласа дейт, динден кенен түшүнүк берет дейт. Мен азыркы ал-мар'atu салиха деген келе, жакшы аял деген келечи, канча мунча нерсе айтып берип турабы? Эмне себептен андай айтылып атат? Анткени себеп бул динибиз ушундай. Бардыгына, любой өзүңдүн жолуңду табасың. Мен өтө созуп ийдим окшойт, кечирип коюңуздар. Аз койтула. Демек, машалла айтып аткан андан кийинси ошол биринчиси жакшы өмүрлүк жолдош болгондон кийин айрекеке даялды. Жашаганга ыңгайлуу үй, жашаганга ыңгайлуу үй дейт. Кандай ыңгайлуу үй болуу керек? Десем, машалла, кандай десем, пошаговый доступностью деп кой да. Минимализм деген бар го. Бул бизге эмес. Ал вот жанагындай балалуу болбойбуз деген эркек менен аялга, аял албайм деген эркекке, күйөөгө тийбейм деген аялга керек бул. Минимализм. Эч качан ойлосоң, сенин балаң сен буяка точно коюп кое турган болсоң, сен мына балаң ошо точно коюп коюпту деп карабаңып беле, талкалайт анычы. Туурабы? Ошол себептен сиздер менен биз батыштын жанагындай бир сасык идеяларын, минимализм, анан семейный планирование, анан мындай бир айла үйү, сайла үйү, мындай майда чүйдө нерселер бар го. Бул биз үчүн эмес. Биз субханалла мындай аялдар, балдар, чоң ата, чоң апа, таята, таяне деген нерсе менен момундай кылган ошолорго ыңгайлап салышыбыз керек. Так, кызым күйөө балам өкө келсе, бул комнатага жатат. Так, уулум үйлөнө турган болсо, бул жерге эме кылам. Так, бул өкө кетет, сен ону пока залда жатып турат. Бул калат. Так, сеники неизменно болуш керек. Родительский комнатаң жанагындай кандай десем, ушул санузел өзүнчө болсун. Уят эми, деги балдар улам эле атам чөтө жаш болбой эле ушундай беребет дегендей. Ондай болбой, субханалла, эде тургандай, ушундай ойлонуш керек да биздики, түшүндүңбү? Демек, машалла, шариятыбыз бир нерсени бизге түшүндүрүп айтканда, мындай тар нерсени кылдырбайт. Кара. Андан кийин үчүнчүсүн айтып аткан, анан мине турган бир жандык. Эми бул машина азыркы заманда. Эми кээбилер жандык деп базы аттарды багып атасыңар, туура эми көкүлүндө береке бар деп атты сүйүп атасыңар. Ага минсең деген, кандай десем, жанагындай бир аттагы чыккан терде шипа болуп калды азыркымыздачы. Чүт эле мындайынан терин сыгып алып иче турган болуп калды да. Мындай эмнеси атты ушундай ана койду болсо ап пише болуп кетти, субханалла. Айтайын деген нерсем, бир эле нерсе калды, комнатага чогуу жатыш керек болуп калды. Калган нерсесин баары болду да. Аттын да бир эмеси кылынан бери тим эле ушундай бир үйүңөр алып келип алып ошо кылды жыттап жатыш керек деген эле калды, калган нерсе бүттү ошочу. Дейин дегеним жок, бул азыркы түшүнүктө кээ бирлер үчүн ушундай болуш, бирок азыркыда бир машина. Субханалла, жакшы болсо, некен мүмкүнчүлүгүң барбы? Бир Жигули алып минип алып, көчөнү көрдүм да жакта масло вообще деген менде гараждан чыкпаган бир Жигули көрдүм, машалла. Карасаң, бул эмнеси айым, кимге кандай? Жоксо бар, канча тыйының болсо ошого жакшынакай алып ал дагы, өзүң мисалы кээ бирлер бар экен, мисалы алып атканда эле оңдогон ойлогондор бар. Жок, бул аларга өзүнчө кайф экен да, мен карап ойлоп көрсөмчү. Ошо аны алып, аны оңдош керек экен алчы. Бирөө бар, мисалы, эмне жакшы машина, ал жаңы машина турабы? Оңдолбой турган машина дейт кээ бирлер. Кээ бирлерин болсо субхана лизинг машина болсо болду. Кээ бирлерин болсо мында төлкө өзү болсо болду. Эми кандай десем, ошо сени ушул жерден тиги кайын журтуң апара турган нормальный машина болсо болду. Дегеним бул кыскача түшүндүрүп берип койдум. Бирок айтайын дегеним некен, бул дүйнө субханалла, ушундан кийин пайгамбарыбыздын жакшы бир дуа экен, карагыла. Пайгамбар айтқан: "О Алла, күнөөлөрүмдү кечир. Аллахумма гфирли, мени кечир Алла. Үйүмдү кенен жана жарык, ырыскымды берекелүү кыл" деген. Үйүмдү кенен жана жарык дейт.
Демек үйдүн кенен болушу, жарык болушун пайгамбар дагы дуа кылган экен. Бул эмени азыр мен дуа кайсы китепте экен азыр эмет берем карап туруңуздар. Так, Ибн Ханбалдын 63-чү хадиси келет экен. Сунан Ибн Ханбал ошону эмне экен? Ушул жерде бул хадис бар экен. Пайгамбар эмне деп тур? О Алла, мени кечир, үйүмдү кенен жана жарык, ырыскымды берекелүү кыл дептир. Демек бул жерде пайгамбар да болсо сурап аткан, үйүмдү кенен кыл деп тур. Васи, чоң ушуну. Ошо ваамин деп айтты ғой. Терең жана кенен деп ал башка жакта болушун алды. Керек болсо тиги дүйнөнүн да ушундай кенен жана терең болгон жакшы. Жөнөтөбүзбү? Мындай 4 кылып туруп салбай, мындай кененирээк, мындай жарты боз кылып, ана мында майдалап, мында бирөөлөр мындай жакшынака төшөктү салып, машалла. Анан өзү жатып көрүп, нормально деп туруп, анан кийин кой деп буякта мындай жакшылап коелу деп мындай субханалла кырып, евро кылып, ичине машалла буякча кирпичтерине сон кирпичтерди тизет тургандай алып келип, анан кийин эми кирип баратканда акырын кыла, төргө өткөзүп атканда акырын бу тийип калбасын деп, мындай биягын кенен кылалы, тиги сыгылып кире албай калбасын деп мындай акырын алып келип жаткызып, коем досум жакшы жат эм. Менден келсеңиз байке, ага, субхана балам жакшы жат деп туруп, машалла, акырын мындай жүзүндү кыблага каратып туруп, баягы бейишти көрүп жат эм деп туруп, анан кийин чыкса сонда турабы? Бу дүйнө эмес, тиги дүйнөдө керек болсо, жаткан жериң кенен болсо, өтө сон болсо деп турат да. Мынакей. Эмне тунжурап кеттиңер? Бу дүйнө айтып тиги кирип кеттимби? Субханалла. Дүйнөнү унутуп калсак болбойт. Унутпа, тиги дүйнө унутулуп калсачы, бу дүйнө сүйүп калган болсочу, тиги дүйнө кетчи оор болот да. О чоң бир олия адамдардын бирөөсү мындай бир өзүнүн дуасын кылып айткан экен да. Мындай деген экен. Мен корккон нерсем бар. Чыныгы кожоюнга жанымды берерде жалган квартирада чыккысы келбей сыгылып турган жан жаман корком деген экен. Ана айтат экен, "Я устаз, бул эмне деген сөз" десе, эгерде сен бул дүйнөнү сүйбөсөң, жаның бул дүйнөнүн чыгышы оңой болот деп айткан экен. Эгерде бул дүйнөнү сүйө турган болсоң, жаның бул дүйнөнүн чыгышы үчүн азыр сууруш керек болот деген да. Ошон сакаратул маут деген өтө оор нерсе бар. Аны инсандын жаны алына турган мезгил сакаратул маут дейт. Өтө оор. Ошондон коркуу зарыл. Кандай десе, жандын жеңил чыгышы, коркпостон чыгышы. Бул бизге зарыл. Аракет кылабызбы иншалла? Амин. Алхамдулиллах. Ассалату вассалам. Аллахумма гфир вархамна хайра.